Мен Мамытова Айзира Кежикбаевна 2008-жылкы боломун. Ош шаарында туулгам. Сен өзү кайсы сабактарга кызыгасың, бош убактыңда эмнелерме алектенесиң? Мен өзү так илимдерге кызыгам. Мектепте бардык сабактардан өзү жакшы окуйм. Бош убактымда китеп окуйм, же кичине жазмок, окуу менен кичине тип, ошондой. Кандай окуучу болсуң? Мүнөзүң кандай болгон? Кандай баа менен окугансың? Жакшы баа менен окугам, деп эле жакшы укпай алып, жооп берип, ошондой окуучу болгом деп ойлойм. Мүнөзүң кандай болгон? Мүнөзүм балким кээ бир учурларда тынч болгом, кээ бир учурларда тескери бардыгы менен сүйлөшүп, кичине жылмайып жүргөм. Аны бир жылда көп нерселер өзгөрүшү мүмкүн. Кайсы тилде эркин сүйлөй аласың? Өзү орус тилде эркин сүйлөйм. Кичинеден баштап орус тил детский садка барып, ошол жактан көбүнчө орусча сүйлөп, эми кыргыз тилден кичине такылып калган жерлерим бар. Мен катуу дарынып башкан октябрь болду. Октябрдан баштап курска барып жаткам. Мектепте даярдангам. Математикадан 10-класстан даярданганды баштадым. Негизи канча балл алам деп күттүң эле? Негизи алтын сертификат алсам, 232 алсам жакшы болот деп ойлогом. Аз канча алдың? 235. Кандай сезимдерге ээ болдуң? Ишендиңби же сүйүндүңбү же шок болуп калдыңбы? Кандай болду? Шок болуп, ишеничим жок болуп калды. Жаным качып кеткендей болуп, ишенбей, апамды кучаккандан кийин эле өзүмө келдим. Алгач бул кабарды кимден уктуң? Классташтарымдан. Алар WhatsApp'та жазып, куттуктап, жакында көрүп, ошондо билдим. Эмнеден кыйналдың? Орус тилден. Орус тилден, Правилары көп, ошол бардыгын эстеп, билип, ошонусу кыйын болгон. Өзү тилдерден, гуманитарный сабактардан кичине так илимдерге караганда начарыраак болом. 5 алам, бирок ОРТдан кыйыныраак болот. Тандоодон кайсысын тандадың эле? Кайсы сабактарды тандадың? Англис тилди, математиканы жана физиканы. Алардан канча болду балдарың? Азырынча билбейм, упайды күтүп атам, жакшы болгон деп. Кайсы окуу жайга тапшырууну ниет кылып атасың? Же чет элге тапшырасыңбы, же Кыргызстан ичинде элеби? Азырынча Кыргызстанда калам деп ойлонуп атам. Балким аутса тапшырам. Кесибим инженер болом деп атам. Кандай кеңеш бересиң жертиге даярданып аткандаргача? Эртерээк баштап, кичинеден ар бир күнү китептерди окуп даярданып. Аналогиядан десе, балким башка литератураны окуш, научный тексттерди алар жардам берет. Жаштыгымда инженерия жөнүндө ойлогон эмесмин. Азырынча 1-2 жыл болуп атат инженерия жөнүндө ойлогонум. Азырынча орто жыйынтыгы менен бардык университеттер ачылды деп, инженердикке тапшыра алам деп. Жертиге даярданганда алгач канча убактын короттуң? Бир күндөчү? Бир күндө карасак, бир күндө мен 1 саат отургам. Башка күнү 8 саат отуруп алгам. Ошон үчүн негизинде өзүм да билбейм канча саат. Ошондо 2 жыл даярданыпсың, 10-класс, 11-класс. Менин ойлогомчо 1 эле жыл математикадан дайыма эле жакшы болгон. Жыйынтыгынан кимге рахмат айткың келет? Ошол эркин микрофон берейин. Ошону айта кетсең, кимге рахмат айткың келет?
биринчи учурда ата энеме ошол менден да көп ишенип кызыбыз алтын сертификат алат деп ойлонгон ата энем болду. Башка бардык мугалимдерим, курстагы мугалимдерим, мектептеги мугалимдерим. Азыр мен Купуева академиясында окуп жатканыма рахмат. Мурда Грамотей мектебинде окуп жатканыма бардык Грамотей мугалимдерине рахмат айтам.